Адам баласы bir жараткан Алла Таалага кулчулук кылбаса, Аллахка ибадат кылбаса, жаратканды bir деп тааныбаса, анда моюндабай турган болсо, ибадат кылбаса, ондогон, жүздөгөн жаратуучуларды өзүнө эмне кылып алат экен, жаратуучу катарында көрүп алышы мүмкүн экен. Кээ бир инсандарыбыз ошол душар. Бирөөлөрдүн кудайы балким өзүнүн напсисинин каалоосу. Ондогон кудайлардын ичинде деп атат да, эгер бир Аллага биз баш ийбесек, бир жараткандын бар экендигин моюндабай турган болсок, анда биз тескери мааниси эмне келет? Көптөгөн кудайларды өзүбүзгө жаратуучу кылып алат дегендиги. Бирөөсү напсибиз биздин кудайыбыз болуп калышы мүмкүн экен. Эгерде биз жараткан Алла Тааланы моюндабай турган болсок, аны кабыл албай турган болсок, напсибиз эмнени кааласа ошону аткарат экенбиз. Напси жат десе жатасың, тур десе турасың, жей десе жейсиң. Напси деген ичибиздеги сиз менен бизди бүгүнкү күндө башкарып аткан, же Куранда да айтылгандай, Бисмиллахир-рахманир-рахим, иннен нафса лааммаратун бис-су, чындыгында напси силердин ичиңиздердеги эго деп айтабыз. Мен дедир туткан нерсе бир гана жамандыкка бүрөт. Карапайым калктын напсиси, карапайым калкты. Мен дагы бүт баарыбыз карапайым калкпыз. Бизди бир гана жамандыкка бүрөт экен. Напсинин ар бир арзуусуна, ар бир каалоосуна кулак төшөп же болбосо ошого баш ие бербеш керек экен. Эмнеге дегенде, напси эч качан жакшылыкка буйрубайт дейт. Ал эми олуя заттардыкы, пайгамбарлардыкы, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям напсилери таптакыр башка даражадагы напси. Алар балким иман, жүрөгүндөгү иманына баш ийген напси. Ошондон напсинин каалоосунун дагы албетте чеги болбогондон, ал дагы ошол напсиге кулчулук кылган болуп эсептелет экен. Куранда Бисмиллахир-рахманир-рахим, амиттехаза илахан хаваху. Алар өз напсилерин кудай кылып алыштыбы деп айткан Куранда. Өзүнүн напсилерин кудай кылып алыштыбы. Бирөөлөр үчүн өз напсисинин каалоолору кудай, бирок жалган кудай. Кээ бирөөлөр үчүн болсо, балким мансап, атактан, байлык алардын бир кудайы болуп калышы мүмкүн экен. Кандай десеңиз, мансабын жоготсо, атак даңкына бир доо келе турган болсо, өлүмгө тете деп, мындан көрө өлгөнүм артык деп, ошол ким ага сөз айтып, кемчилдигин жүзүн айтып койгон болсо, сиз могул жумушта турасыз, могул мансапка келдиңиз, бирок көбөйүп баратасыз, чектен чыгып баратасыз деп койгон болсо, таптакыр туура эмес кабыл алып, ага душмандык кылып, аны жок кылганга аракет кылуу. Байлыгынын күчү менен, керек болсо мен байлык менен, акча тыйым менен бүтүндөй барды каалаган нерсемди аткарам деген пикирге ээ болуу. Бул деген нерсе ошол байлыгын, мансабын, атак даңкын кудай кылып алды дегендик бир мааниде. Ошондон баары бир нерсе албетте жетпегенде эле бул жан дүйнөнү эч качан булар байытпайт экен. Балким байлык сиз менен биздин курсагыбызды тойгозот, кийимибизди кийдирет, үйүбүз бүтүн болот балким. Бир жерге барайын десең жеңил барасың. Бул дүйнөдөгү муктаждык, алсыз инсандын муктаждарын гана канааттандырган нерсе. Андан акча нерсе эмес. Колдун кири деп бекер айтпайт да биздин ата-бабаларыбыз. Албетте болсун, мусулман инсанда акча болбосун деп айта албайбыз. Болсун да, бирок ал сиздин жүрөгүңүздө эмес, балким капчыгыңызда болсун. Капчыгыңызда болсун, сиздин ыйманыңыз ушундай күчтүү болсун, тапкан акча тыйымыңызды сиз Алла Тааланын жолунда дагы жараткан Алла Тааланы ыраазы кылуу менен баштап, андан кийин карамагыңыздагы үй бүлөңүздү, жакындарыңызды ошол учурда жараткандын бул дүйнөдө сыноо катарында берген бейбечара мусулман, бейбечара жетим жесир жана муктаж инсандарды канааттандыруу менен болсо, бул мыкты болуп эсептелет экен дейт. Бир инсан жараткан Алла Таалага кулчулук кылмайын, алардын жан дүйнөсү эч качан канааттанбайт. Канааттануу бир гана жаратканды эскерген менен гана, зикир кылуу менен гана боло тургандыгын баяндайт экенбиз. Ошондон Алла Таалам Куранда айткандай, Бисмиллахир-рахманир-рахим, ала би зикриллахи татмаиннул кулуб. Чындыгында ар бир напсы, ар бир инсан жүрөгүндө качан рахаттанат, качан эс алат десе, жараткан Алла Тааланы эстеген учурда.